Эми агай айтсаңыз, ушундай илимдин жанында Кур'ан-ы Керимдин орду кандай? Орду чексиз. Орду мына ушул Кур'ан-ы Керимди окугандан кийин анан илимдин маңызын, таттуулугун, мөмөсүн, даамын ошондо сезет экенсиң. Жол болсо пендечилик кылып эле, буну мен аштым, анан мен буну мындай кылдым деп закондорду ачып коюп, ырахаттана беришет экен. Жок, бул ырахаттанга түбөлүктүү эмес болот. Ошондуктан илимди алгандан кийин ислам менен, илим менен диалог түшүргөндү үйлөнө турган болсок, анда биз ушунчалык бир таттуу мөмүн алып, эки дүйнөнүн ырахатын сезген, имандуу, тартиптүү, адеп акылаты күчтүү инсан болуп тарбияланат экенбиз. Чыныгы илимге ошондо жетет экенбиз деп атасак деле болобу? Ооба. Эгерде кимде-ким чыныгы илимге жетүүнү каалаймын деген болсо, сиз айткандай бул жактын илимин дагы билсин, андан кийин ислам дини ошол илимге көз карашы кандай? Ошол илимге көз карашы түптөн түз туура. Жана аны далилдейт. Ушунчалык ырахаттанасың. Мен жаңы физиканы окуп үйрөнө баштаган кездердеги физиканын закондорун окуп отуруп таң калчу элем да. Ачыгын айтканда да, таң калчу элем да. Бул закон кандай иштейт? Көрсө, Алла Таала жаратуучу экен. Вот эң бир улуу окумуштуулар бар да, Кельвин деген, жанагы электронду ачкан Томсон Кельвин деген бар. Ошол айтат: инсандар дейт, силер акыл жүгүртүүчү болсоңор дейт, акылыңар барып бир жерге барып токтойт дейт. Акыл жетпей калат. Акылың жетпейт дейт. Анан ары акылың айран, башың сүзмө болот дейт. Ошондо жаратуучуну тааныйсың дейт. Аллаху акбар. Бул ушундай окумуштуу болуп, ойлонуп жетип, акыры бир жерге жеткенде акыл жетпей калгандан кийин акыл жетпей калгандан кийин ушундай айтат. Андан кийин Алла Тааланын жаратуучулук сыпаты көрүнө баштайт экен. Анан Алла Тааланын жаратуучулук сыпаты чексиз экендигин ошондо көзүң жетип, анан акылың айран болуп, түсүнө болуп отуруп калат экенсиң.